Hoca gel. Oğlum bunlar toktap dur Johnny. Salam. Kazakistan'da yaptı. Kazakistan'da mana avtobus olib ketdi. Mashinalarni tushiryapti. Bizam shofyorlarimizni shoshtiradi. Klientlarimiz tushunmaydi, lekin bular qanaqa azobda, qanaqa it azobda mashina borishini. Ko'ringlar. Realni bo'layotgan vaziyat. Men hozir Xitoydan chiqdim. Qorg'iston chiqsa mana Nurjalami o'sha daganimda yong'in. Бишкектеги ата-энелерге маанилүү кабар. Бишкекте 5-6 ноябрь күндөрү бала бакчалар иштебейт. Бөбөктөргө алдын ала тапшырмалар берилди. Бул Түркия менен Венгриянын президенттеринин келишине жана бир катар иш-чараларга байланыштуу болууда. Ал эми мектеп окуучулары 4 ноябрдан тарта каникулга чыгат. Телефону канал жактан өчүп калган. Бишкекте 20 октябрда 59 жаштагы киши үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайтып келген эмес. Издөө кызынын арызы боюнча 31 октябрда башталган. Жакындарынын айтымында дайынсыз болгон жарандын телефону Чоң Чүй каналы жактан өчүп калган. 15-20 акın şartını belirle işte kalsın. 15-20 anda Bırak 30'una bütkülü ne? 30. oktyabrda Nokattın buna belgilengen 13 hektar ciğeri bütüşkeli 100%. Nakıldı, oyuna tapşırgan alışandı. Bu yıl jaz aylarında başlanan жұмыстарыбыз бүтүп атат. Элдин көйгөйлөрү барлык жерлерде чечиле баштады. Мурдагыдай айтып коюп, же болбосо убада берип коюп, анан кийин жок болуп кетмей жок. Убада бердиңби, аткарышың керек. Айттыңбы, ошонун сөзүнүн өтөсүнөн чыгышыбыз керек. Мына ушундай тапшырмаларды үстү иштеп атабыз. Кыргызстан мамлекетибиз азыр оңолуу жолуна түштү. Prezidentimiz dagы айтат, колуңдан келсе убада бер, колуңдан келбесе бербегиле убаданы. Элдин алдында. Оруйбу деп ушинтип сурашат. Ошол себеп ушул бастырып алсам экен, ошо элдин балдарынан, кыздарынан кем калбаса экен деп барбаган жерим, укпаган сөзүм калган жок. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Бул кайрылуумдун себеби кызым ДСП орус менен оруп келет. Кызым ошол төрөлгөндөн баштап ошол ору менен алышып келебиз. Кызыма азыр учурда $25,000 акча керектелүүдө. $15,000 чогулду, дагы $10,000 каражат жетпей жатат. Кызым азыр 5 жашта. Кыргыз элим ошол биздин шартыбыз зор, жалгыз бой энемин. Ошол кызыма аз-аздан болсо дагы жардамыңыздарды бере кеттиңиздер. Не дегенде биздин сата тургандагы эч нерсебиз жок. Ошол кызымдан башка мага эч нерсенин кереги жок. Ошо кызымды бастырып алсам деген бир үмүтүбүз бар. Аз-аздан болсо дагы кызымды колдоп, жардамыңыздарды бере кеттиңиздер. Мындай кыйынчылык эч кимдин башына түшпөсүн. Банк номерибиз Бегмайты деп чыгат. Жибер картабыз Тазагүла деп чыгат. Кыргыз элим ошол кызымдын айыгып басып кетишине себепкер болуп калыңыздар. Шартыбыз жок, эгер шартыбыз болгондо бинтип кайрылып отурбайт болчу чындыгында. Интернетке ютубка дагы чыгыш биз үчүн өтө кыйын нерсе. Айло жок, чыгышка туура келип атат. Ушул кызын бастырып алсам деп. Аллахым ыраазы болсун баарыңыздардан. Ар дайым жолуңуздар ачык болсун. Тилеген ой максатыңыздарга жетиңиздер. Эч качан жамандык көрпөңүздөр. Элдин башын айлантпагыла. Мурдагыдай калп сүйлөп, же болбосо элди утурумдук алдап коюп жүрбөгүлө.
чындап элдин турмушуна биз жашоосуна жакшылыктарды жана өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек деп тапшырмаларды берип отурат. Эң баштысы биз ынтымак болойлу туугандар. Мамлекеттеги 7,5 калктын баары ынтымак болуш керек. Улут-улутка бөлүнбөстөн, жер-жерлерге бөлүнбөстөн, клан-кланга бөлүнбөстөн, партия-партияга бөлүнбөстөн биз ынтымак болушубуз керек. Мамлекеттүүлүк дегенде, мамлекетчилдик дегенде, мамлекеттин кызыкчылыгы дегенде баарын артка таштап коюп, ушу мамлекет үчүн деп туруп аракетти кыла беришибиз керек. Ошондо өнүгүүбүз туугандар. Охо, туугандар. Ногу портер капталдап кетип баратабы же кандай? Ким билет, жазып койгулачы. Несинен болушу мүмкүн? Кандай болгондо ушинтип машина капталдап жүрүп калат? Ой, пикирди комментарийге калтыргылачы туугандар. Кандай болот бул? Капталдап болуп баратат го. Урматтуу маданият ишмерлери, кылымдарды карыткан кыргыз эли өзүнүн тарыхый жолунда кайталангыс, бай маданиятты жаратканы баарыбызга жакшы маалим. Ата бабаларыбыз көчмөн турмуштун шартында көптөгөн татаал сыноолорду баштан кечирсе да, тарых таржымалын, тилин жана маданиятын саймалуу таштардын бетинде гана эмес, муундан муунга ооз-эки түрдө жеткен улуу Манас дастаны аркылуу да таберик катары бизге калтырып кеткен. Ар бир улут өзүнө таандык маданий казынасы менен өзгөчө экендиги аныктайт эмеспи? Кыргыз маданиятын, көркөм дөөлөттөрүн эл арасына, өлкө сыртына кеңири жайылтууда мынакей сиздердин маданият жана искусство чеберлеринин салымы абдан зор. Маданият кызматкерлери жалпы улуттун жүзү, сыймыгы, улуу өнөр ээлеринин жараткан көөнөрбөс чыгармалары, жасаган эмгектери улутту улут, элди эл кылып турган тутка, келечек муунга мурас болгон уютку, руханий байлык болуп саналат. Маданиятты колдоо жалпы мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири. Элибиздин руханий байлыгы болгон улуттук асыл дөөлөттөрүбүздү кылымдардан бери келаткан нарк насил, салт санааларыбызды мындан арыда муундан муунга улантып кетүү ар бирибиздин ыйык милдетибиз болуп саналат. Сиздердин ата бабалардан калган маданий мурасты бөксөртпөй сактап, чайпалтпай кармап, маданий казынабызды байытууга кошкон баа жеткис салымыңыздарды жогору баалайбыз. Маданиятты даңктап, даңазалаган, өнүктүрүп өстүргөн инсандарды биз ар качан сыйлап, урматтап, чыгармачылык ишмердигин жүргүзүүгө мыкты шарттарды түзүп беришибиз керек. Биз маданият тармагын ар тараптан колдоону колго алдык. Райондук маданият үйлөрүндөгү техникалык каражаттарды жаңыртып, театр, оюн зоок мекемелерин жаңы репертуарлар менен толуктоо жана сахна костюмдарын тиктирүүгө, гастролдорду уюштурууга шарттарды түзүп берип жатабыз. Маданий жайлар, имараттар четинен оңдолуп түзөлүп, айрымдарына жаңы имараттар салынууда. Мунун баары кыргыз маданиятынын бардык тармагынан жаңы сымдар, жаңы жүздөр чыкса деген изги тилегибизди ишке ашырууга жасаган аракеттерибиз. Максатыбыз кыргыз маданиятынын алтын доорун кайра бир кайталап, кыргыз кереметин даңазалоо. Абдылас Малдыбаев, Муратбек Рыскулов, Гапар Айтиев, Бүйсара Бейшеналиева, Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, Кайыргүл Сартбаева, Болот Миңжилкыев, Болот Шамшиев, Самара Токтакунуван жана башка маданият сересине жеткен өнөр адамдарынын изин баса турган муунду тарбиялоо бүгүнкү күндүн талабы болуп турат. Мамлекет жаш таланттарды окутуу, тарбиялоо, улуттук маданиятыбызга секирик жасоонун кандай ыкмасы болбосун колдоп берүүгө биз дайым даярбыз. Кыска аралыкта экономикалык чоң секирик жасаган эгемен Кыргызстан маданият жаатында жаңы бийиктиктерди багындырышы керек. Урматтуу мекендештер, маданияты болбой, эл болбойт деген накыл кеп бар Кыргызда. Анын сыңарындай улут маданиятын даңазалаган ишмерлерди бүгүнкү кесиптик майрам менен куттуктап, кыргыз маданиятына жана искусствосуна кошкон өз салымын, үзүрлүү эмгегин эске алып, атайы мамлекеттик сыйлыктарды тапшырууну туура көрүп отурабыз. Биз бул тармакка эмгеги сиңген өнөрпоздорубуздун баарын атай албасак дагы, кийинки муунга үлгү болсун деген тилекте алардын айрымдарына токтоло кетели. Элибизде Үч теректин үч кызы деген ат менен таанымал эже сиңдилердин бири
Те 90 жылдарда эле өнөрү менен кыргыз маданиятын дүйнө элине даңазалап келген Анапия Райымбекова бүгүн Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы менен сыйланат. Обончулугу менен дагы таанымал болгон Анапия Райымбекова Кыргыз радиосунун алтын фондуна 40тан ашуун ырларды жаздырып, кыргыз элинин маданият казынасын толтурууга салымын кошуп, азырда чыгармачылык жолдо ийгиликтүү эмгектенүүдө десек болот. Ал эми жарым кылымды чапчыган чыгармачылык жолунда 80ге жакын роль ойногон Анара Сыдыгалиеванын жараткан образдары Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын сахнасында 10 жылдап ийгиликтүү көрсөтүлүп келген. Анын Саманчынын жолу спектаклиндеги Толгон айдын образын мыкты жараткандыгы үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси болгондугунда баса белгилей кетели. Биздин каарманыбыз да Кыргыз Республикасынын эл артисти наамына арзы болуп турат. Мамлекеттик жогорку иш-чараларда, салтанаттарда, Ала Тоо аянтында өткөн улуттук майрамдарыбызда албетте атактуу өнөрпоздор да тандалып чыгарылат. Мындай таланттардын бири айрыкча улуттук дөөрөтүбүз болгон 3 кыл комузду туу тутуп, талыкпаган мээнети менен мыкты чеберлерди өстүрүп чыгарган Ирина Сүйөркуловага дагы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамын берүү чечими кабыл алынды. Ал жетектеген Акак комузчулар ансамбли бир нече жолу өткөн көчмөндөр оюндарында мыкты чеберчилигин көргөзүп, кыргыз маданиятына бараандуу салымын кошуп келет. Кино тармагында кино режиссерлордун арасында өз ордун тапкан жараткан тасмалары менен таанымал болгон Эрнес Абдыжапаров жана Темирбек Бирназаров деген эки исим бар. Алардын жараткан эмгектери өлкө сыртында да бааланып, Борбор Азия жана Европа мамлекеттерине өткөрүлгөн бир катар эл аралык фестивалдарда баш байгелерди, атайын сыйлыктарды багындырып келген. Маданият кызматкерлеринин күнүндө аты аталган эки кинорежиссерибиз тең даңк медали менен сыйланмакчы. Эл ичи өнөр кенчи деп коет эмеспи элибизде. Ушундай өнөрпоздордун арасында дагы көп кырдуу талантка эгедер болгон мекендештерибиз арбын. Азим Шаршебаев деген агабыз комузда, ооз комузда, аккордеондо, контрабаста, бас комузда, жыгач ооз комузда, чопочоордо жана башка аспаптарда ойной билген белгилүү инсан. Ал айтылуу Камбаркан тобунда иштөө менен эле чектелбестен мыкты музыкант, обончу, комузчу катары жаш муундарга комуз өнөрүн, ооз комуз жана чопочоор аспаптарын үйрөтүүдө. Анын шакирттери бир катар эл аралык иш-чараларга катышып, ийгилик жаратып келатканы кубандырат. Бүгүн Азим Шаршебаев ар кыл өнөрү менен кыргыз маданиятынын өнүгүшүнө кошкон зор салым үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамына татыктуу деп табылды. Бизде таланттуу сүрөтчүлөрдү таптап чыгарган Чуйков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайы бар. Мына ошол абройлуу окуу жайды бүтүрүп, өзү кайра сүрөтчүлөрдү таптап чыгарып жаткан устат Москвадагы эл аралык сүрөтчүлөр фондунун мүчөсү Анара Исакова аттуу өнөр ээсине Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамы ыйгарылат. Ошондой эле Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрынын тигүү цехинин бөлүм башчысы Алтынгүл Алышбаева Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланмакчы. Алтынгүл Алышбаева жараткан образдары менен сахнада жашай билгендиги, роль аткаруудан сырткары артисттердин ролуна ылайыктап кийим тигүүнүн уз чебери болгондугу анын таланттуулугунан дагы кабар берет десек болот. Бүгүнкү салтанаттын ардактуу катышуучулары Кыргыз элинин рухий жана материалдык казынасын сактап, кийинки муунга кеңири жайылышына баарыңыздардын эмгегиңиздер чоң. Бул жерде атыңыздар аталбаса дагы атпай кыргыз журтчулугу эмгеги сиңген өнөр адамдарын жакшы билишет. Эң башкысы мамлекет тарабынан бааланып турса болгону деп ойлойм. Сиздер бар үчүн кыргыз маданияты ар тараптан өнүгүп жатат. Урматтуу эл талабына бүткөн таалайына бүткөн таланттар, сыйлыктарыңыздар кут болсун. Мамлекеттин мындай көңүл буруусу сиздердин мындан аркы чыгармачылыгыңыздарга күч кубат дем берсин. Улуу өнөрдү алып жүрүүчү жаратмандардын катары калыңдай берсин. Сиздерге чың ден соолук, узун өмүр жана чыгармачылык эргүү каалайм. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бар болуңуздар.
Россиясынын жогорку категориядагы режиссеру.